Үйлөнүү той, бешик той, тушоо той дегеле үй бүлөлүк салтанаттар мына ушундай заңгыраган ресторандарда белгиленип келет. Кыргыз коомчулугунда ысырапкорчулукту токтотуу бир канча жылдардан бери айтылып келгени менен акыркы учурларда мына ушундай заңгыраган ресторандарда той өткөрүү адатка айланып бараткандай. Эгерде сиз ушундай ресторанга той өткөрүүгө 300 мейманга буйрутма берсеңиз, анда анын ресторандын кызмат акысы болжолдуу түрдө 300 миң сомдон 350 миң сомдун тегерегинде каражат төлөйсүз. Мындан сырткары мал сою жана ошондой эле дасторконду жасалгалоо чыгымдары бар. Дал ушундай ысырапкорчулукту токтотуу жана ооздуктоо максатында бүгүн атайын мыйзам долбоору коомдук угууда да каралды. Тойдо ашыкча чыгым көп. Тойго даярданган жаштар сөзсүз түрдө сулук салондун эшигин каккылашат. Анда сулук салондордун баасы бир топ эле капчыкты жукарта талсак, биз азыр Ош шаарындагы эң чоң сулук салондорунун биринде турабыз. Мындагы той көйнөктөрдүн баасы бир күнгө 16 миң сомдон 30 миң сомго чейин бааланып берилет. Мындан сырткары макияж, чач жасалгылоолор биригип 5 миң сомго чейин бааланат. Дал ушундай ысырапкорчулук, асманга сапырылган акчалар, алардын артынан алынган насыялар коомчулукта талкуу жаратып келет. Мындан сырткары катар тизилген бир күнгө жалданган кымбат баалуу унаалар да жаштардын кызыгуусун арттырып, ал үчүн да оңой эмес каражат жумшалат. Мындан улам той аштардагы ысырапкерчиликти ооздуктаган мыйзам долбоору бүгүн парламентте коомдук угууда да талкууланды. Анда той аш жана маркумду узатуу зыйнатына салынган тыюуларга баш ийбегендерге 150 миң сомго чейин айып пул салуу сунушталды. Кийин штрафтын өлчөмүн 100 миң сомго чейин, 150 миң сомго чейин көтөрүп койсо дегендер бар. Мен комментарийлер топтоп койгом. Элдин ою да болчу жалпы. Мисалы үчүн Инстаграмда 47 миң подписчигим бар. Ошолордун бүт комментарийлерин окусам, бир 2 адам жазыптыр, эмне ата бабабыз жасап келген салт депчи. Калган 96-97% токтосун, макулбуз деп атышат. Бул өтө чоң көйгөй. Курнамыз да бул жөн элечи. Сунуштар көп, же болсо бир жылкыга уруксат бериле деген сунуш дагы бар. Ушун жазып койгулачы, бир жылкы деп ошол 10 кой болуп кетет деген дагы коркунучтар бар деп айтып атышат. 10 коюңдун баасы бир жылкыдан көп деген сунуштар бар, ар түрдүүчү. Бирок азыр президенттин жарлыгы чыкты. Биз ушул жерде жанагы майда жандыктар боюнча мыйзамга может самом деле жазып коебуз. Аны да юристтер менен акылдашалы. Такташ керек да, Кыргызстан боюнча бирдей каада салт, ырым-жырым бирдей болсо жакшы болот эле. Şu ысырапкерчиликти жое турган ошол жерде немелер жазылган, негиздер жазылган. Кызды кантип узатыш керек, никени каякта кыяш керек, жора жолдошторду кантип күтүш керек, маркумду кантип узатыш керек, жанагы 40 жылдык деген жок нерсе. Баягы элдин улам баягы турмушу жакшырган сайын каяктагы жок нерселерди таап, ошолорду өткөрөт дагы атаңдашып, тиги бирди сойсо, экини соет. Анан ушинтип кетип атат атандаш. Айрым аймактар өз алдынча ысырапкерчиликти тыюуга белсенип, коомго үлгү болуп келишет. Алса Карагулжа районунун тургуну Улукбек Омокеев өзүнүн айылында өлүм жетим той аштарда ашыкча чыгымды чектеп, майда мал жандыктарды союуга тыюу салышкан. Буга байланыштуу Омокеев тойду мыйзам менен чектеп, ага айып пул салуу жарандардын укугун чектөө деп эсептеп, айыл эли бир пикирге келип алышы керек деген пикирде. Союлат, бирок мындай кылышкан. Эми баардыгын эле дароо эмес. Мисалы, бир бодо союлган болсо, анан мурда бир бодо союлгандан 7-лик, 3-лик, да бир нерсе деп атып эле. Бир 10 чакты союлуп кетчү да. Азыр бир бодо катмага бир жандыктан башка сойдурбай коюшту. Биз муну мыйзам менен эмес, биз идеология менен, үгүт пропаганда менен, үлгү менен чечишибиз керек да. Мен дагы ысырапкорчулукка абдан каршымын. Ылайым ушул ашыкча чыгымдар, ашыкча нерселер жоголсо деп тилек кылам. Буга чейин маркумду акыркы сапарга узатууда мал жандыктар союуга тыюу салынып, ашыкча ысырапкерчиликти токтотуу боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Бул талапты колунда бар жогуна карабай, баары бирдей аткарууга тийиш экендиги белгиленген. Ал эми жарлыктын аткарылышын көзөмөлдөө жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жүктөлгөн. Алмагүл Эрке Байгызы, Мирзат Нуманов, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.